Климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзү боюнча адамдардын ден соолугу үчүн барган сайын олуттуу кесепеттерге алып келүүдө. Кыргызстандын мыйзам чыгаруу бутагы Жогорку Кеңеш мамлекеттик органдарды, эл аралык уюмдарды, эксперттерди чакырып, бул көйгөйдү бийик деңгээлге чыгарды. Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында климаттын өзгөрүү шарттарында туруктуу өнүктүрүү боюнча түзүлгөн кеңеш атайын жыйын куруп, климаттык өзгөрүүгө алып барчу кесепеттерди азайтууга, жоюуга акыл эс менен кароого чакырык жасалды. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы кол койгон Париж келишимине ылайык 2030 жылга карата улуттук аныкталган салымдардын алкагында парник газдарын чыгарууну 43% кыскартууга милдеттенме алган. Аталган милдеттеменин алкагында гидроэнергетика тармагындагы зор потенциалды жана учурдагы ресурстарды эске алуу менен Кыргызстан өз аймагында ГЭСтерди куруу боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырууну демилгелеп келет. Улуттук деңгээлде программалык документтер иштеп чыктык. Анын алкагында жашыл келечекти түзүү, өнөр жай декарбонизацияны өнүктүрүү максатында климаттык долбоорлорду тездетип иштеп жатабыз. Энергетикада Камбар Ата 1 ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири энергетикалык объектилердин бири болот. Камбар Ата 1 ГЭСи региондогу суу энергетикалык балансты турукташтырат. Жана Чаткалда 1800 мегаватт дагы ГЭС курган атабыз. Бул Кыргызстан, Өзбекстандагы дагы бир топ жакшы экологияга дагы таасир берет деген ойдобуз. Транспорт тармагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул жол Кыргыз Республикасына дээрлик бүткүл Азияны Кытай жээктеринен Перс булуңуна чейин бириктире турган континенталдык көпүрөнүн бир бөлүгү болууга мүмкүндүк берет.